Жаз жарыш көз көрүш дегендей, биз дагы тегерекчетти түшүмдүн баардыгын жыйнап жаткан учурубуз. Мына азыр жолдошум менен эжем отундарды алып келип берип жатат. Өзүңүздөр көргөндөй, мен тез берейин дедим. Бутты байкадыңар да. Бул апам жүндөн жасап берген байпакты кийип алган. Бул байпак аябагандай жылуу дейсиңер. Ошентип сарай парайларды жыйнап салдык дагы. Мен бакчадагы картошкөлөрдү казмай болдук. Бул түшүмдү жыйноо үчүн үйдө ким бар болсо, баардыгыбыз тең бирдей кол кабыш кылдык. Мен, жолдошум, ал тургай апам атам, ал эле эмес, жада калса алыскы Ош, Бишкек аймактарынан келген эжелерибиз дагы чоң жардам берди. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп койчу эле. Айтур түшүмдүн жарымын бир заматта эле терип салдык. Мына карасаңар, азыр кызылчаны көргөзөм. Мына бул кызылчалар жомоктогудай эле чоңоюп турго чиркин. Эми сиздерге чоң атасы менен небересин көргөзөйүнбү? Кандай гана керемет көрүнүш я. Саргайган жалбырактардын арасында мээримдүү чоң ата жана өзүнө окшогон кичинекей быйтыңдаган небереси. Бул кичинекей күнү кечке чоң атасы менен чоң энесин ээрчип эле жүрөт. Ошондой эле бизде селдери бар. Муну менен пайдалуу смузи жасай ичели дедик. Ошентип бүгүн сабиз, картошка, кызылчаларыбыз жыйнап алдык.